коопсуздук жаатында тарыхый күн, тарыхый учур орун алууда. Анткени Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жаңы имаратка ээ болду. Мен артымда турган бийик жаркыраган имаратта мындан ары өлкөнүн коопсуздугу, калктын тынчтыгы үчүн кызмат көрсөтүлөт. Ал эми бүгүн анын расмий ачылуу аземи өлкө башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда өтүп жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин баш кеңсесинин имаратын ачууга иш мектептер даяр. Саламатсыңарбы жолдоштор. Жаңы имаратыңар менен куттуктаймын. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары жана улуттук коопсуздук мамлекеттик күчүрмөн байрагы жаңы имаратка алынып киргизилсин. Камера алардын функциясы дрон аймагынын ичинде учуп келсе, ошону жакындатып берет, монитордун аппаратына чыгарып берет. Андан тышкары бул монитордо көрсөк болот, 6-7 километрге чейин жакындатып берет. Ал ушул системага террористтердин жана издөөдө жүргөн адамдардын сүрөттөрдүн фамилияларын кирсе болот. Алар КППга кирген аракет кылса, ошол жакта оператор мониторуна чыгарып берет сразу айгай менен. Ошол малда биздин балдар сразу камалып кетет ошолордо. Жакшы, түшүнүктүү. Жакшы, кут болсун. Молодцы, жакшы. Азолтой кабинет болсун. Элибизге, журтубузга кызмат кылган кабинет болсун. Күбөлүк болсун. Элибизге Азолтой кабинет болсун. Рахмат. Eski kabineti tavsiye sanırım. Var tavsiye her istersen kılıp cümletin altından çıktı. En akırı eski zaten özün tavsiye çiğ ettik. Жакшы. Üç gün tutar. Жакшы болду. Кел, ырым болуп. Сен ошо эски зданияга отургузгандан бери 5 жыл өттү. Дагы бугаза отургузуп көрөт. Бул жерде дагы көп şey бар. 16 октябрь 2020 жылы отургузган, бар? Ооба. Барлық стандартный кабинет залдар. Барлық залдарда ушундай стандартный сонун кабинет. Жакшы, мен сотрудниктардыкине да силердикине келип алдым. Спортзал эми бул супер современный спортзал болду да. Караң звуктары чыкпайт. Стандарт экен, Бул жерде волейбол, баскетбол, футбол барлыгы жасалды. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Улуттук коопсуздук комитетинин урматтуу кызматкерлери жана кадырлуу ардагерлери, салтанаттуу иш-чаранын ардактуу меймандары. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ыкчам өзгөрүүлөргө күбө болуп, өнүгүү өтө тездик менен жүрүп жатканы баарыбызга маалым. Дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөр улуттук коопсуздуктун маанисин мурдагыдан дагы арттырууда. Ушундан улам өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн стратегиялык кыраактылык менен иш алып барышыбыз өтө зарыл. Мына ушундай шартта коркунучтар менен чакырыктарга дайыма даяр туруу, аларды алдын алуу үчүн чалгындоо жана контур чалгындоо иштеринин натыйжалуулугун арттыруу, эл аралык терроризмге жана экстремизмге акыркы замандын чоң көйгөйүнө айланган киберкылмыштуулукка каршы натыйжалуу күрөштү ар тараптан колдоо кажет. Бүгүн биз ошол ары татаал
ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү жүктү тартып келаткан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин борбордук аппараты үчүн курулган эң алдыңкы заманбап талаптарга жооп берген жаңы административдик имараттын салтанаттуу ачылыш азелине күбө болуп турабыз. Жаңы имаратыбыз баарыбызга кут болсун, жаңы журтубузга кут болсун, ак жолтой болсун. Баарыңыздарды алгач борбордук аппараттын жаңы имараттын ачылыш азели менен чын дилимден куттуктап кетейин. Дүйнөдөгү, анын ичинде Борбор Азиядагы саясий ырдаал алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн улуттук коопсуздук органдарынан ыкчам иш аракетти, күжүрмөн, кесиптик даярдыкты, дыкат талдоо жүргүзүүнү жана чечкиндүүлүктү талап кылат. Биз бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түшүп, мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн жан берип жатканыбызда өлкөдө коопсуздуктун сакталышы абдан маанилүү. Мындай учурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өлкөнүн конституциялык түзүлүшүн коргоо, бүтүндүгүн сактоо, терроризмге, коррупцияга каршы аракеттенип, контрчалгын, маалымат аналитика сыяктуу иштерди үзгүлтүксүз жүргүзүү аркылуу өлкөнүн ишенимдүү таянычына айлана алды. Буга албетте ардагерлерибиздин да салымы зор экенин белгилей кетейин. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, чекисттердин бир нече муундарынын талыкпаган аракетинин аркасында мамлекеттик улуттук коопсуздукту камсыздалып, айрым учурларда алар мамлекеттин тарыхый жолун өзгөрткөн татаал маселелерге өмүрлөрүн арнап келишкен. Улуттук коопсуздук кызматынын өлкөбүздүн тарыхындагы орду жөнүндө сөз кылганда маркум Жумабек Асанкулов, Анарбек Бакаев, Усут Мукамбаев өңдүү агаларыбыздын аттарын атабай кетүүгө мүмкүн эмес. Мекенге кызмат өтөөнүн бийик өрлөгүн көрсөткөн бул атуулдарыбыздын рухуна чын жүрөгүбүздөн таазим этебиз. Ал эми ардактуу эс алуудагы Таштемир Айтбаев, Турар Рыскелдиев, Зайырбек Юнусалиев сындуу агаларыбыздын эмгек жолу мекенчиликтин үлгүсү болуп калгандыгын белгилей кетейин. Урматтуу кыргызстандыктар, мамлекет башчысы катары мамлекеттин улуттук коопсуздук тармагына өзгөчө көңүл буруп келем. Себеби элибиздин тынчтыгы, жерибиздин бейпилдиги дал ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин күнү түнү тыным албай талыкпаган кызматынын аркасында бекемделип келатканы баса белгилөө болот. Ага жараша соңку жылдары улуттук коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу аракеттери күчөтүлүүдө. Республиканын бардык аймактарындагы кызматкерлерге жаңы административдик имараттар, кызматтык үйлөр, турак жайлар, бала бакчалар курулуп пайдаланууга берилип жатат. Тагыраак айтсам, 2021 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан алганда 94 имараттын курулушу жүрүп, коопсуздук комитетинин жер-жерлердеги бөлүмдөрүнө тапшырылды. Алардын 73-ü административдик имарат, калганы 7 бала бакча, 14 социалдык турак жай салуу ээлерине берилди. Дагы бир кубанычтуу жагдай, ушул убакка чейин өлкөбүздүн улуттук коопсуздук органдарына керектүү адистер чет өлкөлөрдөн билим алып, даярдап келишкенин жакшы билесиздер. Эми мындан ары генерал-лейтенант Анарбек Бакаевдин атын алган өзүбүздүн коопсуздук академиябыздан тиешелүү кесиптик билимге ээ, жаңы ыкмаларды, жаңы технологияларды колдоно билген адистер даярдала баштады. Эми жогоруда аталган ийги иштердин башында турган улуттук коопсуздук камсыз кылуудагы негизги координациялоочу жана башкаруучу орган бул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин борбордук аппаратына учкай токтоло кетейин. Борбордук аппараттын өлкөнүн коопсуздук саясатын иштеп чыгууда, анын ишке ашырылышын көзөмөлдөп, мамлекеттин коопсуздугу үчүн ар кандай коркунучтарга каршы чараларды колдонуудагы ролу абдан маанилүү. Буга чейин чекистердин бир катар мууну иштеп келген улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эски борбордук аппараттын имараты 1983 жылы курулуптур. Улуттук коопсуздук органдарынын материалдык техникалык жактан жаңылоо программасынын алкагында заман талаптарына ылайык келтирүү иштери каралып, азыркы ачылып жаткан борбордук аппараттын имараты 2023 жылы алдыңкы заманбап курулуш ыкмаларын колдонуу менен салына баштаган. Мына 1 жыл 8 ай дегенде бүттү. Бул чоң объектиде жаңы инфратүзүмдөр курулуп, коопсуздук комитетинин борбордук аппаратынын кызматкерлери үчүн административдик залдар, кызматтык бөлмөлөр, ашкана, спорт аянттары, көп кабаттуу унаа токтотуучу жайлар эске алынып, заманбап жабдуулар менен дагы жабдылды. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери, анын ичинде борбордук аппараттын кызматкерлери бүгүнкү күндө дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдүн фондунда
қатал мезгілдерді башынан өткөрүп жатқанына қарабай, берген анттарына бекем тұрып, өз іштеріне берілгендігін көрсетіп келген. Алардың тайман бас әрекетінің натижасында коррупцияға жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аяусыз күрөш натыйжалууланып, экономикалык өсүшкө кедергисин тийгизгендердин баары кылмыш жоопкерчилигине тартылууда. Жыйынтыгында өлкөбүздүн казынасына 200 миллиардка жакын сомдон ашуун каражат кайтарылып, экономикабыздын өсүшүнө олуттуу салым кошулду. Ал эми мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен 1100ден ашуун кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк кайрадан мамлекеттин карамагына кайтарылгандыгы жаны журтубуздун колдоосуна арзыды. Ушул жерден дагы айта кетчү нерсе, урматтуу мекендештер, улуттук коопсуздук бул бир гана атайын кызматтардын эмес, жалпы журттун ар бир жарандык иши. Биз баарыбыз жаңы Кыргызстанды куруу боюнча бир максатты көздөп, биримдикте жана ынтымакта шалпарганда гана мамлекеттин келечегинин коопсуздугун камсыз кыла алабыз. Мына ошондуктан жасалып жаткан иштерди көрө билели, туя билели, колдой билели, мен ушуга баарыңыздарды чакырат элем. Комитеттин урматтуу кызматкерлери, мамлекеттин алдында, эл журтубуздун алдында сиздердин милдетиңиздер өтө оор жана өтө жоопкерчиликтүү. Айрыкча борбордук аппарат аймактардагы коопсуздук бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгүнө да өзгөчө көңүл буруп, шарт түзүп турушуңуздар керек. Мындай мамиле өлкөнүн булуң учундагы коопсуздукту бирдей камсыз кылууга чоң көңүл бөлүшөт. Ошондой эле коопсуздукту камсыз кылуу жаатындагы жаш адистерди өстүрүүдө, аларды кесипкөйлүккө, ар намыска, атуулдук аракетке тарбиялоо, чекстердин кадыр баркын сактоо борбордук аппараттын башкы милдеттеринин бири болууга тийиш. Мынакей эми заманбап шарттары менен жаңы имараттын ачылышы улуттук коопсуздук кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугун жана ыкчамдыгын арттырып, ички тышкы коркунучтарга каршы күрөшүүнүн сапаты мындан да жогорулайт деп чоң үмүт артамын. Улуттук коопсуздугубузду, коомубуздун туруктуулугун, жарандардын укуктары менен эркиндиктерин шеримдүү камсыздоо менен бирге мындан ары да жүктөлгөн милдетти так аткарып, элибизге акыят жана абийир менен кызмат кыла беришиңиздерге тилектешмин. Ушул жерден Жумабек Асанкулов, Анарбек Бакаев, Усуп Мукамбаевден мыкты чекистер, көрүнүктүү жетекчилер өсүп чыксын деп тилек кылалы. Дагы бир жолу баарыңыздарды жаңы имаратты орушуңуздар менен куттуктайм. Сиздерге майтарылбас ниет, кажыбас кайрат каалайм, үй бүлөңүздөргө ынтымак, ырыскык болуп жооптуу ишиңиздерди ийгиликтер жылуу болсун. Жаңы Кыргызстанды куруу жолунда ар дайым мамлекеттин жана элдин ишенимине ээ болуп, улуттук ар намысты бекем кармап, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салымыңыздарды кошо бериңиздер. Заманбап имаратыңыздар көп болсун. Мен оюмча абдан бир жакшы ой менен келечегин жакшы түшүнүп, абдан жакшы салынган имарат болгон экен. Буюрса ушул жерде иштегендерге, конокторго келгендерге кандай гана деңгээлде болбосун, абдан жакшы ушул оюсун түзүп берилген экен. Өзгөчө иштегендерге, аймагы дагы, кириш чыгышы дагы, отурган жерлери дагы абдан жакшы, бийик деңгээлде салынган имараттардын бири экен. Буюрсун ушулар жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. Эми жетекчиликтин милдети өзүнүн кол астында иштеп аткан кызматкерлерине зарплатасын, анан иштегенге шартын жазап беришти. Анан мындай тапшырманы урматтуу президент Садыр Нуркожоевич ар бир министрге өкмөттүн өзүнө коюп берген. Эми сиздер билесиздер, 500га жакын социалдык объектилер 3 жылдын ичинде курулуп бүттү. Мунун проектисин да бекитип аткандан да мен министрлер кабинетинин төрагасы элем, администрациянын жетекчиси. Ушу Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнүн кызматкерлерине шарт түзүп берүү боюнча өзүнүн өжөрлүгү, ошо финансовый источниктердин табууда бул эң чоң чечимдердин бири болду дейм. Бирок ушунун баарын турмушка ашырыш бул жөнөкөй эле кишилердин колунан келе бербейт. Мына мен өзүм ыраазы болуп атам. Камчыбек Кыдыршаевич ушуну баштап атканда баарыбыз чогулуп келдик элек, президент менен Камчыбек Кыдыршаевич. Анан буюрса ушуну бүтүрүп киргениңерди көрсөк жакшы болот эле деп Кудайдан тиленип койдук элек. Абдан сонун шарттар түзүлдү. Мындай шарт эми ар бир министрликке дагы түзүп берейин деген ниетибиз бар эле. Буюрса ал дагы ишке ашат деп атам. Эң алдын ала ушу бизге туруктуулук керек, стабилдүүлүк керек.
Ана мен ойлап атам, ушу күч органдарынын арасынан улуттук коопсуздук комитетинин өзүнчө ролу бар. Бул алдын ала профилактика кылуу боюнча. Тилекке каршы 3 революция, бизде ар бир революция болгон сайын 5 жылга, 10 жылга артка кетип аттык да. Мына ошентип 30 жылыбызды өткөзүп алдык. Мына бизге саясий стабилдүүлүк болсо, биринчи ирет. Тынчтык болсо, анан ынтымак болсо, экономика өсө турганын биз далилдедик да. Мына азыр бюджетибиз 700 миллиардтан быйыл ашат деп атабыз. Биздин астыбызда бир топ максаттын баарын президент коюп койду. 2030 жылы бизде 30 миллиард доллар ички дүң продукциябыз болуш керек. Ал эми 2050 жылга болсо бизде 200 миллиард доллар болот. Ички дүң продукциябыздын көлөмү. Анан биз орто өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киребиз деген программабызды турмушка ашырыш үчүн коопсуздук комитети бизге саясий стабилдүүлүктү, тынччылыкты кармап бериш керек да. Мына ошол эркиндей ролу болгон үчүн бул мекемеде иштеп аткан кызматкерлердин баарын ушундай татынакай шарттын баарын түзүп берди. Урматтуу президентибиз менен бул комитеттин төрагасы, вице-премьер Камчыбек Кыдыршаевич. Мен ойлоп атам, ушундай туруктуулук боло бере турган болсо, биз астыбызда турган пландын баарын аткарабыз деп. Баарына ийгилик каалап коюш керек. Мына ушундай татынакай имаратта бул комитеттин жасап аткан жумушу, ыргагы мындан дагы 2 эсе, 4 эсе көтөрүлүш керек деп мен ойлойм да. Дайым эле тынччылык болсун, булардын жумушу такай ушу алдын ала иштерди жүргүзүп, элибизге тынччылыкты тартууда, саясий стабилдүүлүктү бекемдөө. Мына ошону аткарат деп биз ишенебиз. Но мне, во-первых, есть чем сравнивать. Я работал в старом здании и посмотрел сейчас новое здание, и должен отметить, что это здание приспособлено для работы. И я обратил внимание, как, значит, будут работать рядовые сотрудники. Это тоже очень важный момент. А также, как могут принимать граждан. То есть здесь все условия для того, чтобы работали, во-первых, эффективно. Во-вторых, забота о каждом сотруднике. И здание предусмотрено до мелочей, вплоть до пожарной безопасности, значит, как здесь продумана система вентиляции и так далее. То есть на самом высоком уровне, очень строго, лаконично и в то же время с большим вкусом. Это один момент. И что очень важно, мне понравилось, что это здание находится, во-первых, в центре, удобно для людей, чтобы здесь работать. И главное, что здесь такие условия, которые позволяют сравнивать с другими аналогичными спецслужбами. Я бывал во многих странах, видел спецслужбы, их здания, и могу сравнить и сказать, что это очень выгодно отличается от других. Я желаю удачи, и чтобы это хорошо акжалтой ушул имарат болсун. Бул да болсо биздин ушул коопсуздукка болгон көңүл буруунун эң жогорку даражасы деп эсептейт элем. Анткени бар жок жерде биринчи шартты кызматкерлерге түзүп бергенде гана ошол жумуш оң жагына чыгат. Ошондуктан буга чейин урматтуу генерал Камчыбек Кыдыршаевич жерлердеги ушул коопсуздук кызматынын имараттарын бүт баарын жаңылап келип, акырында башкы имаратынын заманбап бүгүнкү мындай ачыгын айтканда мамлекетибиздеги биринчи орундагы курулуш болуптур да. Ушундай имараттын ачылуу аземинде турабыз. Жалпы кызматкерлерге ийгилик каалаймын. Өлкөбүздө дайыма тынчтык болсун, өлкөбүздүн коопсуздугу сакталып, бүтүндүгүбүз бекем болуп, өнүккөн өлкөлөргө карап кадамыбыз арыштуу болсун, байсалдуу болсун. Дайыма ушундай жакшы жаңылыктардын гана күбөсү болуп жүрө берели. Бул жерде биз толугу менен өзүбүздө көзүбүз менен көрүп, чындыгында эң акыркы заманбап талапка жооп бере турган имараттардын бири болуптур. Бул албетте биздин коопсуздугдун, мамлекетибиздин коопсуздугунун пайдаланууна эң чоң өбөлгө түшөт деп биз эсептейбиз. Жана бул жердеги мындан ары кызмат кылган биздин улуттук коопсуздук кызматкерлерине чынын айтыш керек, Камчыбек Кыдыршаевич тарабынан буга чейин эгемендүүлүк алгандан бери улуттук коопсуздук кызматына аябай чоң жана жакшы көңүл бурулду десем, мен жаңылышпайм. Себеби дегенде бул билим берүү тармагынан десе бала бакча, саламаттык сактоо тармагынан десе ал жагынан, спорт тармагынан десе спорт тармагынан дагы
улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлерине эң мындайча айтканда эң акыркы үлгүдөгү шарттар түзүлүптүр. Бул албетте бизди сүйүндүрөт, кубандырат. Бул бир гана биздин улуттук коопсуздук кызматында эмес, башка тармактарда дагы өнүгүп атканы көз көрүнүп турат. Бұл біздің Қырғызстанымыз үшін тарихи күн. Анткени бұл жаңы біз егемендик Қырғызстаныбыз эле эмес, ага чейинки деле убакыт алып көрсөк, карап көрсөк, мындай биздин имараттардын өзү эле коопсуздук комитети үчүн салынган эмес да, курулган эмес. Илгерки бойдон эле билесиздер, ошол бүт имараттарда отурган биз бардык региондордо алдын ала алгач ошолордун иретине келтирип жаңы имараттарды курдук. Ал эми бул жактагы центральный аппарат, борбордук өзүнүн аппараты дагы ошол жака көчкөнү. Бул биринчи кезекте ошол жакта комитеттин ичинде иштеп аткан сотрудниктердин бардыгына шарт түзүп берүү. Жөн эле шарт түзүп беребиз, ошондой шарт түзүп бергенден кийин алардын ишмердигинин иштеши, оперативдүүлүгү, азыркы заманбап технологияларын эске алуу менен алардын заманбап технология колдонуу иш-чаралары бат-бат, ылчам эффективдүү жүрөт. Ошондуктан мындай имараттар бизге керек. Анан өтө жакшы, өтө кооз болуптур. Өтө мындай биздин келечеги үчүн, мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн дагы бул чоң ролду ойнойт. Ошондуктан куттуктайбыз. Өзүмдө бүгүн бул жаңы улуттук коопсуздук кызматынын жаңы имаратын көрүп, өзүмдө кубанып атам. Бүт ветерандар да кубанып атабыз. Себеби биз болсо биринчи ушул улуттук коопсуздук кызматынын бособосун аттап жүргенде биринчи зданиябыз азыркы жаңы тарых музейи бар эмес, бош жерде болчу. Экинчи имаратыбыз азыркы жана Держинка бульварындагы имарат эле. Мына бул алдагы илгери 82-жылы улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берип, СССР учурунда Германиянын проектиси боюнча түзүлгөн проект болчу. Анан мына азыркы 3-чү имарат болуп атат улуттук коопсуздук кызматынын. Ушул коңшу кут болсун коллегалардын. Бул дагы улуттук коопсуздук кызматынын ушул мамлекеттин тарыхында ордун, ролун, мындай таасирин мындай көңүл бурулгандын негизинде болуп атат. Өлкө президенти, өкмөт, парламенттагы ушунун баарын түшүнүп, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилиги да ушул эң биринчи ирет өлкөнүн өнүгүү өсүшүндө эң биринчи ирет коопсуздук маселесин чечиш керек. Коопсуздук маселеси чечилсе, анда ички тышкы саясатта чечилет, экономикада чечилет, социалдык маселелер да чечилет. Эми мына ушул маселелерин түшүнүп, мына президент болуп, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы болуп туруп, мына бүгүнкү күнү чоң иш жасап туруп, бул имаратты жалпы улуттук коопсуздук кызматынын офицерлерине, жалпы жааматына тапшырып берүүгө аткан азам өтүп атат. Мындайча айтканда жаңы конуш болуп атат. Ошол конушу Ак Жол той болсун, уш жерден чоң ийгиликтер жаралсын. Анан ушул улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлерине дагы ушул биринчи иретте ден соолук, анан бүт күч аракетин, билимин, тажрыйбасын, адистигин ушул өлкөнүн коопсуздугуна жумшаш керек. Эми биз болсо тарыхты өзүбүз билесиз, мына аякы эле 33 жылдан ашкан эгемендик жылдан алганда эң биринчи биз эмне кылчук буга чейин? Базар курчубуз, ресторан, тойкана курчубуз, өзүбүздүн үйлөрүбүздү курчубуз, мындайча камокторду, дүкөндөрдү курчубуз. Мына эми болсо мечит курчубуз. Эми мына жаңы доордун ушул башаты деп айтса болот. Мына биринчи ирет ушул жанагы ынтымак ордо курулгандан кийин өкмөттүн жаңы имараттары мына ошондон кийин улуттук коопсуздугунун ошол ролун, ошол маанисин түшүнүп туруп, мына улуттук коопсуздук кызматынын имараты курулуп атат. Мен ойлойм, жакын арада 1 жылдан кийинби жалпы өкмөттүн дагы имараты да ушундай берилет. Негизинен бул баягы өлкөнүн өнүп өсүп алдыга жылып баратканын белгиси болот. Кыргыз мамлекетинин коопсуздук сактоого абдан жакшы шарттар түзүп атат. Мындай шарт болгон эмес эч убакта. Бул жерде бардыгы ыңгайлык бар экен, мына көрүп чыктык. Только иштеш калып турду. Иштеп, Кыргыз мамлекетинин коопсуздугун сакташ керек.